Жыл сайын жаздын келиши менен калктуу конуштарды тазалоо жана көрктөндүрүү үчүн ишембиликтер өткөрүлүп келет. Бул жолу Түп районунда да уюштурулуп, ага мекеме ишканалардын бардыгы активдүү катышып, өздөрүнө тийиштүү жерлерди тазалашты. Бак-дарактарды актоо, тазалоо иштерин жүргүзүп жатабыз жана жеке тараптарга жанагы үйлөрүн, тосмолорун бардыгын актоо жагына чакырып атабыз. Бул жеке тараптарда аймактын тургундары дагы бул активдүү катышып жатышат ишембиликке. Ишембиликтин катышуучулары ар бир жаран тазалыкты сактап, мындай эс алуучу жайлар таза болуп турса, ар бирибизге жакшы болот деген пикирлерин ортого салышты. Айыл таза болсо деген өзүбүз да тазалообуз да жакшы, элге жакшы, айылыбыз мындай күркүрөп турса, жашылданып турса, жакшы да. Жердин баарында тияк-бияктын бактарды кыйып, тияк-бияк кылып атат. Ошо биз деле Кудай буйрса буякта көчөлөргө отургузулат деп атабыз. Мындай ишембилик Түп районунун Борбору Түп айылында да өткөрүлдү. Мекеме ишканалардын кызматкерлери ынтымакта биргелешип иш кылса, көпчүлүк жумуштар өз убагында бүтүп каларын айтышса, район акими коомчулукту мындан ары да тазалоо, көрктөндүрүү иштерине активдүү катышууга чакырып өттү. Мен учурдан пайдаланып, ар бир Түп районунун жаранына, тургунунан суранып кетет элем. Мына көрктөндүрүү иштерине да активдүү катышып, ишембиликтерге активдүү катышып, ушул биздин районубуздун тазалыгына өз салымдарын кошуп кетишин суранат элем. Мына азыр өзүңүздөр көрүп турасыздар, Түп районунун Борбору Түп айылында мына көрктөндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз, мына туяларды эгип жатабыз. Эми ушу эккен биздин бактарыбыз өнүп өсүп, биздин ушу районубуздун борборун ушундай жакшынакай кылып иретке келтиргенге жардам берет деп ишенемин. Калктуу конуштарды тазалоо менен бирге көрктөндүрүү иштери да колго алынып, бак-дарактардын көчөттөрү да отургузулууда. Айлана чөйрөнү көрктөндүрүүгө чет жерде жүргөн мекендештер да өз салымдарын кошуп келишет. Бул болсо ушу Москва жергесиндеги биздин Түп районунун мигранттарынын ушу Түптүн райондун центрине Борбор көчөсүнө мурас катары урпактарыбызга калтыра турган туяга кошумча салымыбыз ошо аманатты сиздерге тапшырып берип коеюн деп чечтик. Ошо бар болуңуздар, аман болуңуздар. Ошо туябыз түбөлүктүү болсун. Айыл өкмөткө сиздердин көзүңүздөр менен мына тапшырып берейин. Эми учурдан пайдаланып, урматтуу биздин мигранттар. Ушу алыс чет жерде жүрсөңүздөр да ошол жака барып иштеп, ошондо да ушу Түп районунун Түп айылын унутпай, мына өзүңүздөр акча топтоп берип жиберсиздер. Мен ушул учурдан пайдаланып Түп райондук мамлекеттик администрациясынын атынан, жеке өзүмдүн атынан сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Жалпы 100 штук туянын көчөтүн алдырдык Бишкек шаарынан. Бүгүнкү күндө толугу менен азыр себилүү отургузуу иштери жүрүп жатат. Андан сырткары бүт көчөлөр, баягы мусоркалардын бардыгы тазаланып, мекеме ишканалардын кызматкерлери толугу менен чыгарылып, тазалык иштери жүрүп жатат. Калктуу конуштарды тазалоо жана жашылдандыруу боюнча ишембиликтер жуманын ар ишемби күндөрү өткөрүлүп турмакчы. Бирок өткөн жылдагы Кыргыз Республикасынын президентинин Түп районуна карата берген эскертүүсү түптүктөрдүн көңүлүнөн кетпей, бул жылы ошол кемчиликтерди кайталабаска аракет кылып, түп жердин түп эмес, жердин гүлүнө айланта тургандыгына ишенебиз. Мерим Субакунова, Нурдин Урманбетов, Мадина Абакирова, Түп районунан.